жолдорун азыр айтып бердик. Башка кайрымдуулук ошону багытын бурайлы, токтотпойлу. Анткени үммөт сарптаганды үйрөнүшүбүз керек. Баарыбыз садака кылганды үйрөнүшүбүз керек. Баарыбыз бергенди үйрөнүшүбүз керек. Айылда канча кембагал бар, канча жетим бар, канча жесир бар. Биринчи ошолорду. Кур'анда Алла Таала акимус сала ва атуз зака, намаз окугула жана зекет бергиле деген эки буйрук берди. Бул намаз окуганда адам өзү оңолот экен, зекет бергенде коомчулук оңолот экен. Коомчулуктун оңолгону зекет менен, садака менен алгандай, ушу эң бечара, эң кембагал ошого жардам берейли. Алсыздарга жардам берейли. Инвалидтерге жардам берейли. Биздин акчабыз ошолорго кетсин, ошолор жесин, ошолордун кажети бүтсүн. Ошолорго аракет кылайлы. Бисмилла. Сиңдимдин күйөөсү өткөнүнө бир канча жыл болду. Бизге сабак берген келинден умрага барса болобу деп сурасам, болбойт. Күйөөсү жок аялдарга уруксат берилбейт. Эгер барса башка диндегилер болуп калат. Ушул маселе туурасында толук маалымат берсеңиз, Алла разы болсун. Эстегенде бу дүйнөдөн көз жумуп өткөн өлүктөргө кандай эле суу чыгарган, мечит салган сооп, умрага барган дагы сооп. Атынан умра кылуу, атынан ажылык кылуу, улуу сооп. Пайгамбарыбыздын доорунда bir enemiz, bir ayal gelip Peygamberimize ayttı. Ya Resulallah, menin apam, nazır kılgan ele, acılık kılam dep. Biri acılık kıla albay dünyadan ötüp gitti dedi. Oda kılgan eken da. Emi men apamdın atından acılık kılsam ötevi dedi. Apam acı olup kalağı tiki dünyada dedi. Özü kılbay kalgan, ötüp ketken. Peygamberimiz ayttı, acılık kıl dedi. Acılığın ötet, apan acı kılganday olat dedi. Ana mınday dedi. Egerde apаңдын qarızı olsa, qarızın ber dep bire gelse, qarızın төлеп koysan, qarızı ötevi dedi. Ötet dedi. Allah Taala buga akıl urak, Allah'a qarız bolup atpayбы dedi. Oşon üçün mundan elhamdülillah, uşu akçalardı israf kılbay, jaşnakay top, acılıkka barıp, umraga barıp, oşulardı kılaydı. Birok şartı menen. Az mına suroğunuzga жооп берейин. Bizde Hanafi mazhab öte unikaldı, kasiyetli mazhabta bulçu. Mahram degen var. Mahram degen oşo kүйөөңүz, атаңыз, ағаңыз, балағатқа жеткен балаңыз, тағаңыз, ушулар mahram болот. Иниңиз, акаңыз mahram болот. Ушулар менен аял кишини жалгыз кое бербейт. Биздин динибизде бекемерээк кармайт буну. Ошон үчүн биз Ханафи мазхаббыз. Ошон үчүн эгерде mahram болбосо, умрага барганыңыз дурус эмес. Ар ким ар нерсени айта берет. Мечитте жума күнү сизге айтып коеюн. Ханафи мазхабтын фатвасы боюнча жалгыз аял барса болбойт. Аялдар менен топтолуп алып барсаңар да болбойт биздин мазхабта. Mahram болуш керек. Mahram болбосо ажылыктын фарызы да болбойт аялга. Аялга ажылыктын фарызы качан? Ден соолугу болсун, барып келгенге акчасы болсун, жол аман болсун, mahramı болсун. Mahramı болбосо болбой калат. Ошон үчүн анан экинчи мындай кичине катуу айтып коюптур, эгерде барса башка диндегилерден болуп калат, андай болбойт. Имандан чыгып калат деген катыгыраак сөз айтып коюптур да, башка диндегилерден болбойт. Эми биздин айткан эми күнөөкөр болуп калат деген жерлери бар, бирок динден чыгып кетпейт бул, ондай аша чаппаш керек. Түшүнүктүү да, урматтуу эне карындаштар. Mahram менен Кудай кааласа. Баяндан кийин лично өзүңүзгө жолугуп суроо берсем болобу? İçinizden okuңузчу талак маселеси. Эми аз баяндан кийин азыр биякта кайра эркектерге баян башталып калат. Ошон үчүн убактыбыз болбой калат го. Сурооңуздар менен Кудай кааласа, мына биздин Максат Инстаграм менен Эмил. YouTube канал ошого суроону жаза бериңиздер. Кудай кааласа бардык сурооңуздарга жооп беребиз буюрса, колубуздан келишинче. Эгерде мүмкүнчүлүк жок болсо, күйөөм арак ичип, запойго кирип, соолукка түшкөндө ичем деп жаңжал чатак салат. Мен жана кайнатам чыгарбасак мени сөгүп турат. Сага 3 талак деп жиберди. Мас болсо деле талагы түшөбү? Аябай муктажмын жоогуңузга. Мастын талагы боюнча. Талакы сакран вакиун. Мастын талагы түшөт бизде. Мастын талагы түшөт. Эми билип коюңуз. Мастын абалы канчалыкта? Эгерде жер менен асмандын айырмасын билбей калса,
Апасы менен аялдын айырмасын билбей калса, анын талагы түшпөйт. Ушунчалык көп ичип алган, өзүнүн атын билбеген, өзүнүн үйүнө жетпеген, анын талагы түшпөйт. А эгерде өзүнүн үйүн билип таап келсе, бул апам, бул аялым деп ажырата билсе, ада мээ бар кичине. Онун талагы түшүп калат да. Арактын кесепеттеринин бир кесепети ушу да, карачы. Хайыз учурунда мешитке аял киши кирсе болобу? Таалим үчүн, таалим максатында жок, болбойт. Салам сұрматан менин мындайча. Чорный касса деген арамбы же адалбы дейт. Ай, чорный касса деп өзү эле чорный болуп атпайбы? Ушуну эмне кыласыңар эми ушу кара кассаны? Буда мындай болуп атат да. Мейли бири-бирине жардам берген го боло берет. Чогуу чай ичиңиздер. Бирок кээде мындай да, бардыгынын абалы бирдей эмес да. Бул эжебиз 500 сом берет. Бул эжебиз бүгүн 500 сом бере албайт. Ана бирөөдөн карыз алат, күйөөсү менен урушат. Ошентип эмне кыласыңар жаңжалдаштырып үйдүн бардыгы? Тополонго сал. Сизге айтпайт да. Каяктан 500 сом алып келди. Же каяктан 1000 сом алып келди, айтпайт да. Күйөөсү менен урушуп алып келди, атасы менен урушуп алып келди. Баласына ушу бир көйнөк алайын деп атты эле, ошону албай сизге алып келди. Ушундай чорный касса. Эди ыктыярдуу болсо мейли. Туугандар кичине өздөрү чай ичип отурушат, мисалы анча-мынча, я. Ыктыярдуу. А бирок мындай мажбур түрдө, милдеттүү түрдө ушунча акчадан топтоп андай кылган ал болбойт. Жок нерсени милдеттенгенге шарият тыюу салган. Менин күйөөм 10 пай талак берген. 10 пай талак берген. Бир нече жолу. Бирок бир үйдө жашайбыз. Бир балам, 3 неберем бар. Ушуга кандай насаат айтасыз? Мындай кылыңыздар. 3 талак маселеси бар го. Бул 3 талак маселеси аялынан да, күйөөсүнөн дагы бетме-бет сурай турган маселе. Бул жашоо менен жашабагандын ортосунда чече турган маселе. Бир талак, 2 талак болсо, кайра нике кыйып жашаганга мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан бул мынандай кылып сурасаңыздар жооп ала албайсыздар менен. Ага мындай атайы муфтиятта 15-чи кабинет бар. Ага чейин уруштуңуздар, эмне дедиңиздер? Күйөөсү айтат, аял айтат. Кээде аял айтат, андай деп айткан эмес, мындай болгон дейт. Күйөөсү айтат, жок, мындай болгон дейт. Телефондон ортомчу аркылуу суралбайт. Ошон үчүн 3 талак маселеси татаал болгондуктан сиздер мындай жашай бербегиле. Таксиге түшүп туруп, муфтиятка баргыла, 15-чи кабинеттен сураңыздар. 3 талак маселеси өтө коркунучтуу. Мусулманчылыкта 2-1 туугандын балдарын үйлөсө болобу? Ошентип уктум го. Жыйын бүткөндөн кийин дем саласызбы? Балам бар эле, көзү ооруп атат. Алла таалам шифа берсин. Бирок Кудай кааласа имамга айтабыз, Кудай кааласа дем салат. Менин бая адистигим дем салуу эмес да. Азыр жинологдор чыккан, демшиктер чыккан, ар ким өзүнүн адиси бар да. Биздики ушу түшүндүрүп, Кур'ан хадисти багыттап айтып берген. Сурооңуздарга жооп бере тургандар. Ал эми мына неме болсо балдары боюнча үйлөгөнгө дагы айтып коеюн. Туугандар, мүмкүн болушунча башка жакка берип, башка жактан алыңыз, аралашыңыз, канды алмаштырыңыздар. Куршаптыктар карагылжалыктарга күйөө ала болгула. Карагылжактан келин алгыла өзгөндүктөр, я. Же болсо мынакей оштуктар, силер Жаллабадка берип алгыла. Ой түштүктөр, түндүктөн берип алгыла. Көлдөн алгыла, таластан, чүйдөн деп аралашып. Шариятта фатва деп коет. Адалбы, арамбы деп келгенде 2-1 туугандын балдар, кыздар эгер үйлөнө турган болуп калса, ал арам эмес. Бирок буга чакыруу эмес. Ошо 2-1 тууган сиз кызыңыз, сиз балаңыз экөөнү баш-баш кыла, башкага бербегиле деп. Бу жумурткадан кыр издегендер бар го интернеттен, ар нерсе кылып чыгаргандар. Дин душмандары. Андай эмес. Динде карап туруп, кайсыны адал, Куранда адал деп койгон. Кайсыны арам, арам деп койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн кызын, өзүнүн абасы Абу Талиптин баласы Хазрат Алиге берип атат. Андан башка толтура. Ошон үчүн иншалла караса, шариаттын өкүмү боюнча, эгерде булар жылдызы бир болуп баш кошпой турган болсо, арам эмес, никеси кыйылат деген сөз. Түшүнүктүүбү? Атак сиздерге кызыктыруу чакыруу, башка жактан алгыла, башка жактан. Кудайга шүгүр ал. Өзүнчө коюп атасың?
Дарат менен болуп масысыны чечкенде дарат бузулабы. Мындай дарат менен болуп туруп масы кийип алдыңыз да эне чече бересиз, кие бересиз, 10 жолу кийип чечсеңиз да эчтеке болбой. Эчтеке болбой. Масыңызды кийдиңиз, анан кийин уктап калдыңыз. Жосы бирде канчып кетти, жатканага бардыңыз. Ошол убактан тартып 24 саатка чейин сиз масыңыздын өкүмү. Путуңузду жубай, масыңыздын сыртынан эле мас тарта берсеңиз болот. Эгерде масыңызды чечпесеңиз, дагы түшүнүп алыңыз. Азыр дарат менен масыңызды кийдиңиз. Путуңуз ысып кетти, даратыңыз сынган жок, чечип коюңуз. Эшке чыгайын дегениңизди кийип алыңыз. Эшке чыгып басып барып келейин дедиңиз, масыңызды кийип алыңыз. Дарат сындыра элексиз да? Масыңызды кийгениңизден кийин, дарат менен масы кийилгенден кийин. Дарат сындыбы? Саат канчада? 12-де. Эртеси күнү 12-ге чейин мас тартсаңыз болот да. Эгерде сапарга Бишкекке чыксаңыз, 3 күнгө чейин мас тарта берсеңиз болот. 3 күнгө чейин, 3 сутка. Бирок ошол масыңызды чечпесеңиз, масыны чечсеңиз, анда болбой калат. Так. Мен 15 күнгө чыккам даватка. Азыр боюмда бар 8 ай дагы. 8 ай. Дагы 15 күнгө чыгайын десем, уруксат беришпеди. Муфтийден тарындым. Эми качан чыгам дейт. Иншалла жакшы төрөп баланы чоңойткон кийин чыгасыз. Кудай кааласа, 8 ай сөйп дегенде сапар, динибиз бардыгын жакшы таразалайт. Сиз азыр не кылыңыз? Үйдө таалимди күчөйтүңүз. Жамаат келип калат, куршапка мастурат жамаат, ошолорго барып убакыт бериңиз. Үйдө зикир дуаны, анан убакыт келет, анан чыгасыз, Кудай кааласа. Мени сизге чоң суранычым, жакында атам дүйнөдөн өттү. Алла ыраазычылыгы үчүн суранам. Атама атап, жамаат менен бир Куран багыштап бериңиз. Мурзакул уулу Өсөр. Аманат сизге. Кудай кааласа, Алла Таала атаңыздын күнөөсүн кечирип, даражасын бийик кылып, ахиретин абад кылып, кайрылуу кылып бейиштен жай берсин иншалла. Амин. Да дуада кылабыз иншалла. Алмаз эмне болду? Качына? Вакыт бар. Аялдар кеңешинин бири баягы 40 менен жылдык бою жакшы түшүндүр койсунчу деп. Мен балам аябай динге кызыгат. Сизде илимдүү алым болсун, батаңызды берип коюңуздар. Иншалла менен жогору болсун. Болбоду дегенде менде болсун. Паталарды кийин кылайлы. Суроолорду бергиле мага. Сен карап койсоң ошону. Паталарды чогуу кийин бардыгына чогуу бир кылсак, бүтөрдө. Убакыт аз да. Мен үйдө жалгыз келинмин. 3-чү баламы төрөгөндөн кийин зоп болуп ооруп калгам. 6 айдан бери врачтар менен бака койдуруп жүрөм. Өткө барба, отко барба деп тыюу салган. Тамак аш кылам, нан жаппай койгом. Кайненем жаман көрөт. Зериксең эле больницага барасың деп. Кандай маслихат бересиз? Бака койдуруп жүрөм деген эмне ал? Бака ой, тирүү бака. Тирүүсүн коюп коём. Алла Таалам шифа берсин. Эми кайненелер деле түшүнүш керек эми. Адам жөндөн жөн эле оорубаса деле ооруйдум дей бере беле, больницага бара бере беле. Жаны ооругандан барат да. Жок, кайнене өзүнүн кызына кандай мамиле кылмак? Өзүнүн кызына. Урматтуу кайненелер, көбүнчө мен мына эмелерде да көп айтам, бирок сиздерге да ушул жерде атайы келип калдым айтайын. Кайненелер, сиздерчи Алла разы болсун. Балдарыңыздарды төрөп, тарбия кылып, чоңойтуп, келин алганыңыздарга. Бирок ошо келинди сиз төрөгөн эмессиз да. Сиз чоңойткон эмессиз. Аны энеси башка төрөп, чоңойтуп, кыйналган. Сиз өзүңүздү кандай бала кыздарыңызды чоңойтуп кыйналгансыз го? Аны дагы башка эне ошондой чоңойтуп, төрөп, кыйналганда, ошондой кылып бойго жеткирип, сизге белек кылып берип койду да. Не кылып берип койду? Белек кылып берип койду да. Эми анын мойнунда сизге кызмат кылуу фарыз эмес эле. Сиздин кызыңыз бар да турабы? Сиз төрөгөн. Ошонун мойнунда фарыз. Сиздин балаңыз бар, сиз төрөгөн. Ошонун мойнунда фарыз. Бирок эгерде ошо келиндер кызмат кылып атса, разы болуп койбойсузбу? Канча кызмат кылса, рахмат айтып коюңуз.
Кызмат кылбай койсо дагы акысы бар экен. Кызмат кыла турган болсо, о, маша Алла деп. Келинди алдап эле кызмат кылдыра бербейсизби? Мактап эле. О, менин келиним укмуш деп. Тамак бышыра албаса деле мактай бериң. Укмуш бышырат деп элечи. Анан ким анда ооруп кала турган болсо, акыры иншалла наоборот ошо жардам бериш керек да. Коюңуз ооруп калса, уюңуз ооруп калса деле таң атышакта уктабай карайсыз го? Туурабы? Адамдар ити өлүп калса, ооруп атса карайт го. Келин адам го. Ошон үчүн. Келиндер болсо, кайненеңиздерге жакшы кызмат кылып, чын жүрөктөн кызмат кылып, татасын дуасын алып, эки жактан ынтымак болсо болот да. Урматтуу алымдар, жана ушул иш-чарага уюштурган Алмаз Нуркамилович, сиздерге Куршап аялдар кеңешинин атынан рахмат айтып, ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле ажыбыздын ыксыз чыгыштарга каршы чечим кабыл алгандыгын биз кош колдоп кубаттайбыз. Маркумду узатуу мааракесин өткөрүүдөн чоң бодо малдарды союлбасын деп айтылыптыр. Бизде 7-лик, 40-тык, 1 жылдык өткөргөндө төө сойгондо дейм. Төө сойсоң да макул уруксат берилет деп да келген. Адамдар жасапта келишкен. Кайра эле сумма өзгөртпөйт деп ойлойбуз. Андыктан баарын эске алууңарды суранып кетет элек. Аялдар кеңешинин жамааты Куршап. Урматтуу энелер, урматтуу аялдардын да жамааты, рахмат. Бирок Кудайга шүгүр, иншалла азыр буга чейин бир топ сөз болду. Шарият боюнча маркумду узатуунун тартибин угуп алыңыздар анда. Эгерде бир үйдө маркум өлсө, эркек болобу, аял болобу? Эркекти эркектер жууйт, аялды аялдар жууйт. Кайсыл үйдө өлүм чыкса, ал үйдө той болбосун. Ал жер аза күтүү үйү. Ал жерге өлүм периште келип кеткен үй. Сүрлүү үй. Кайгылуу үй. Алардын жүрөгү ооруп аткан учур. Өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып барып чай ичип отурбаңыз. Шариятыбыздын адилеттүүлүгү, боорукерлиги каерде? Кошуналар, туугандар ысык чайды, ысык тамакты алып барып берип тургула ошо 3 күн. 3 күн. Бул атадан ажырады, ападан ажырады, аялынан ажырады, күйөөсүнөн ажырады, баласынан ажырады. Чоң кайгыда. Ошо кайгыны бөлүшкөн адамгерчилигиңиз, мусулманчылыгыңыз, кошуналар. Сиз бүгүнкү эртең менен термозуңузга ысык чай алып барыңыз, сиз ысык наныңызды алып барыңыз, ысык каймагын бул алып барсын, түшкү тамагын алып барсын, кечки тамагын алып барсын. Кошуналар ушундай кылып турсун дейт шарият. Караңызчы кандай сону. Эртең эмне кошунанын үйүнө өлүм келбейби? Өлүм келет. Ошондо биз алып барабыз. Мына адамгерчилик, бир туугандык. Ал үйдөн жылкы сойгон тиякта турсун, тоок союлбайт. Шариятыбыз боюнча 3 күн аза күтүү деп коет. 3 күн аза күтүү. 3 күн. Болду, токтойт мына. 3 күн мурас бөлүнөт. 3 күн аза күтөт. Узактан жакындан келгендердин бардыгы көңүл айтып топурак таштап кете берет. Эгерде узактан келип калса, шарият айтат, ал үйдө эмес, кошуналар же туугандардын үйүндө ошолор чай берип койсун. Москвадан келди. Бишкектен, Алматадан келип калды, мисалы узактан келип калды. Аларга ысык чай берип коюш керек да, мусулманчылыкта да унутпаш керек. Бирок ошол үйдөн эмес, өлүк чыккан үйдөн эмес. Кошуналар акылдуулук кылгыла. Карап эле көрдүңүз да, Куршаптык эмес. Жүргүлө үйгө. Алып кетиңиз. Сизге сооп болот, улуу сооп аласыз. Жүргүлө үйгө деп алып барып, ошодон чай берип коюңуз. Мына, ошодон ары узатып бериңиз болду. Эми мына аза күткөн үй 3 күн болду го. 3 күндүн ичинде мурасты бөлүп, жаштакай таркатып берип, 3 күн тияк өздөрүнө келип калгандан кийин, 3 күндөн кийин күндү дайындабастан 7-лик, пайшамбелик, 40, 51 жылдык деп андай жок бизде. Бирок 3 күн дайындабастан ушунчалык эгерде бир кайрымдуулук кылам десеңиз, шарият уруксат берет уруксат. Бирок азыркындай шарттары менен берет. Карыз алып кылбаңыз. Атандашып элдин намызына куржалык кылбаңыз. Азыркындай чоң ушта бодомал тияк бияктарды сойбой эле
айылда тегереңизде үй кошуналарда бейбечара кембагалдар бар го, ошолордун курсагын тойгозуп коюм. Мына ошон үчүн иншалла ушул жолго өткөнгө Кудай кааласа аракет кылабыз иншалла барыбыз. Өлгөн кишиге жаназа окуп, молда канча акча алат? Элдеги каада салттарды жоготконго жардам бериңиздер. Жерлерге bir erkek bir ayal şaylap israftı küçötkülü ayallardan soranlar deydi. Qanday? İsraftı deyip ne? Şıraftı deydi. Ha. Şıraftı küçötkülü deydi. Kuda kalasaçı en jakşısı adamlardı bayağında tıyı jol menen emes, jakşınakay jol menen çakırganга moldaların işi uşul bolot. Ha, mamlekеттин işi tıyı jolu menen bolot. Moldalardın işi jakşınakay çakırуу jolu menen bolot. Oşonun orduna jakşınakay joldu aytıp berүүдөн mınake. Oşo akçаңыз ашып атабы, келиңиz мен сизге айтып берейин, сооптуу жолун айтып берейин. Молда сооптуу жолдорду айтып берет. Анан кийин мына өткөн чарасага молдонун акысы анда мынанча деген жер жок ал. Мынча берилет дегенчи? Жок. Ha, эгерде үйүңүздө бир перзент Алла Таалам берген болсо кут болсун, молдого чакырыңыз, молдого бериңиз. Дем салдырсаңыз бериңиz. Үй той кылсаңыз бериңиz. Макулбу? Бардыгын дем салганга, үй салганга бардыгын алса. Bir ölgöndөргө Куран окуп, ölgöndөргө жаназа окуп алган ал болбойт. Эгерде сиз ошончолук бергиңиз келип атса, ага чейин эле берип коюңуз молдого. Ага чейин эле берип коюңуз. Ha, Кудай кааласа бул дуа кылат, жакшылыкты кылат, алхамдулилlah. Бул дагы иншалла чоң сооп болот. Устаз, менин сиңдим жакында эле жолукка кирген болчу. Окууга барса, күндө окуучулар сурап жатышат экен. 100дөн ашык дин агымы бар. Сен кайсынысына кошуласың деп. Сен деп илимиң жок болгону үчүн жооп бере албай жүрөт. Устаз, кандай жооп берсек болот? Же илим алуу керекпи? Ай, 100дөн ашык агым бар деп билбейм андай экен. Бул айтып койсун, мен мусулманмын. Алланын кулу, пайгамбардын үммөтүмүн. Мына мусулман кыз жоолук тугандар ар бир балагатка толгон аял затына милдеттүү болгон Алла Тааланын тарабынан бул буйрук. Балагатка толгондон кийин акыл эси жайында болсо, ал иншалла жоолук салыныш керек. Бул жоолук биздин динибизде ибадат. Динибизде бул чырайлуулук, бул намыздуулук. Бул алхамдулилlah буга сооп берилет, Алла разы болот. Бул Алла субхана, бул кооздук, бул чырайлуулук, бул биздин маданият тугандар. Ата энем көбүнчө апам жоолукка каршы. Ороноюн десем, апамдын давлениясы бар, корком. Кантсем болот? Оронгондо кантип давление болот? Оронгондо сүйүнүш керек. Ошон үчүн үйдө таалим өткөргүлө. Үйдө диний китеп окугула. Жакшынакай түшүндүрүп, апаңызга аябай кызмат кылып, анан жакшынакай апаңызга жоолук белек бериңиз. Ошо жоолук берип, бир жоолукту апаңызга кийгизиңиз, кымбат жоолукту. Андан арзаныңыз өзүңүз кийип алыңыз ошо жерде. Убакыт бөлгөнүңүзгө чоң рахмат. Хижама боюнча айтып кетсеңиз, 3 жолу жасаттым, зыяны жокпу? Жок, зыяны жок, бирок тез эмес, өзүнүн аралыгы болсун да хижама. Ошо хижама алган кан чыгаргандардын ушу билимдүү тажрыйбалуусуна барыңыз. Алар айды карап алат. 17, 19, 21 деген нечетный деп коебуз го мындайчы. Жуп немелеринде, эмне деп так күндөрү айдыкын эме кылып карап алат. Келиндерге айтып кетиңизчи, үйдө тазалыкты карап, пакиза болушсунчу, чоң рахмат. Келин кул эмес десе эле тоготпой калышты дейт. Келиндер андай кылбаш керек де. Сиздердин тарабыңыздарды мен талашып айтып атсам, анан бул жактан тоготпой баштасаңар анан тополоң кылып, андай болбойт да. Айдам айтып атабыз иншалла. Кудай кааласа келиндердин жашсыңыздар, күчүңүздөр бар, кайнене кичине карып калды, үйдөгүлөр, үйдө таптаза, негизге үйдүн куту, үйдүн ордосу, берекеси келинден. Ошон үчүн иншалла таза шыпырып, зикир кылып, намаз окуп, чайды убагында, дасторкон убагында ушундай болуш керек. Бардыгы төшөк убагында салынып,
ден соолугуңузга жакшы, ахиретиңизге жакшы, бардыгына алкыш алып бактылуулугуңузга жакшы. Эми убакыт азда болбогондо кенен айтып берет элек го. Так, 3 жылдан бери күйөөм менен жашабай койгом. 2 балам бар. Кабар албайт. Эмне кылсам болот? Жообумду бербей койгон. Башкага турмушка чыксам болобу? Жок, жооп алмайынча башкага турмушка чыкса болбойт. Ошол үчүн эге карап туруп жакшынакай 3 жыл болду деп атасыздар. Бул өтө узак. Ата-энеңиз бар, туугандарыңыз бар да айтыңыз, барып жашасаң жакшынакай багып жаша. Жашабайсыңбы, башын бошотуп кой. Андай зулумду кылба деп. Болбосо ошо молдакелер бар, аксакалдар бар, ошолорго кайрылып, атай ошолор бар, ушундай маселелерди караш керек. Ай, сен баксаң жакшынакай бак. Окугун бер, акысын бак мындай. Жокпу, андай болсо башын бошотуп кой. Бул да иддасын күткөндөн кийин башкага турмушка чыгып, ушун өзүнүн өмүрү өтүп кетип атат. Жакшынакай бир өмүр сүрсүн деп. Кээде мындай болуп калат да, бири-бири менен бак сачылбай калат. Бул пайгамбарыбыздын ордунда эле ушундай болуп калат эле. Болбой калганда ажырашып кетип, наркы башкага турмушка чыгып, бул башка аял алып калат эле. Өзү баш кошкон менен алхамдулилlah бактылуу болсун. Эми бул өтө сейрек кезишкен окуя да булчу. Кээде болуп калган ушундай болуп калат. Бирок шарият ошону да эске алып, жол жоболорун айтып койгон да. Калтырган намазыбызды ниет эмне деп айтабыз? Канча рекет окуйбуз? Калып кеткен намаздар бар го, урматтуу эже карындаштар. Ошону каза намаз деп ниет кыласыздар. Каза. Када деп коет арабтарда. Бизде ада када деп айтылат. Усул фикта айтылган када деп ниет кыласыздар. Нурул Анвар деген китепте када деп ниет кыласыздар. Кандай? Биринчи мындай кылыңыз. Сиз качан балагатка толдуңуз? Ошону. Качан намазды баштадыңыз? Ошону. Канча жылдык казаңыз бар? Ошону бир тетрадка жазып коюңуз дагы, ниет кылганда жашоомдогу эң алгачкы багымдаттын казасын ниет кылдым деп 2 рекет окуйсуз. Жашоомдо алгачкы эң багымдаттуу пешим намазынын казасы деп 4 рекет окуйсуз. Фарыздарды гана казасын окуйсуз, витр важиптин казасын окуйсуз. Болду. Калгандардын казасы жок, сүннөттүн казасы жок. Мен өзүм намаз окуйм. Бозо салып ичсем болобу? Болбойт эне. Бозо мас кылып неме кылып коет эми. Бозо болбойт. Айран ичиңиз, айран. Сүт ичиңиз, эң жакшысы. Мына Кудай кааласа жаз келет, жай келет, кымыз ичиңиздер. Бир айылда аты чыккан адамдын апасы өттү. Ал молдолордун, адамдардын сөзүн укпастан тажиясына жылкы союп, чоң кылып өткөрдү. Айылдын молдосу жаназа окубай койду. Алар башка шаардан молда алып келип, жаназа өткөрүштү. Ал молдо акчага сатылып кетиптир. Ушуга кандай карайсыз дейт. Жок, молда акчага сатылбайт эми. Ушу жаназасы өтүп кетпесин деп райымдуулук кылды да. Аны жакшы күмөндө болуш керек. Макулбу? Анан Кудай кааласа эми мындай акырын токтойт. Бардык акырындык менен. Азырындаки президентибиздин буйругу да чыкты, акырын иншалла мына аялдардын жамааты дагы, эркектердин жамааты дагы бардык ушундай макул болуп, жакшы болуп калды. Кудай кааласа акырын токтойт. Москва бир күндө салынган эмес. Эстен чыгарбайлы. Так. Авалкы калып кеткен каза намаздарды 4 рекетке тең зам сүрө кошулабы? Же 2 рекетке кошуп, 2 рекетте кошпой окулабы? Кандай окушун айтып берип кетиңиз. Мурунку пешим намаз, асыр намаз, куптан намаз кандай каза болсо ошондой окуйсуздар. 3-4 рекетке зам сүрө кошулбайт. Түшүндүңүздөрбү? Парыз намаздарда зам сүрө жок. Парыз намаздардын 3-4 рекетинде Фатиханы окуштук өзү сүннөт. Зам сүрө жок. Эми казасына келгенде кандай фарыз каза болсо ошондой окуйсуздар. Фаберлик компаниясында иштеп акча тапса болобу? Фаберлик компаниясы не бала менен иштейт, мен билбейм муну. Косметика? İştey verseniz болот, неме эмеспи? Эмне деп коет? Сетевый маркетинг эмеспи? Ошондой сетевый маркетинг болсо болбойт. Лотерея сатып алып, ойноп, машина утуп алса, машина бизге адалбы? Жок. Лотерея бул кумарга кирет. Бул арам болуп калат. Мындай келип калганды дароо садака кылып, нары бери жок кылып бериш керек. Рахмат, Алла разы болсун. Урматтуу энелер, эже карындаштар, мына эркектер дагы өзүңүздөр көрүп атасыздар, келе баштады. Эми ушул жерде мындай кылайлы, бир жакшы бир дуа берейли. Кудай кааласа иншалла бул жолу